акыркы 26-27 жылда чоң кызматкерлер кызматтан түшүп эле ошондон кутулуп кетип атат тилекке каршы. Андай болбош керек. Анткени ар бир инсан жогорку деңгээлдеги чиновникпи, же орто деңгээлде, же кичи деңгээлдеги өзүнүн жасаган иштерине мыйзам түрүндө жооп бериш керек. Ким моралдык түрүндө, ким сот аркылуу. Ошол себептен мына көп мамлекетте башаламандык, мыйзамдар иштебей, соттор адилеттүүлүк болбой, чиновниктер эчтекеден коркпой, жалаң эле өз бийлигин ойлоп, келечекти ойлобой, келечекте биз жумуштан түшсөк эмне болобуз деген суроо жаралбайт да. А негизинен ар бир чиновник бийликке келгенден кийин мен ушу элге уят болбоюн, мыйзамдын астында жооп берип калбайын деген бир өзүнүн абийири менен бир өзүнчө бир жоопкерчилик болуш керек. Тилекке каршы жоопкерчилик жок. Бирок мен үмүттөнөм, мына акыркы коопсуздук кеңешинде Сооронбай Шарипович катуу айтты бул маселелер боюнча. Жоопкерчиликке тартыш керек деп. Ушул мен ойлойм ишке ашат деп. Мыйзамды аткарганга жалаң тиги президент эмес, ошонун тегерегиндеги адамдар, генеральный прокурор, күч органды жетекчилери баарысы, соттор баарысы катуу көзөмөлдөш керек да. Ошондо бир жыйынтык чыгат. Жалгыз эле киши эчтеке кыла албайт. Тегерегиндеги адамдар өзүнүн кызматына, өзүнүн милдеттерине жооптуу түрүндө мыйзамдын астында, элдин астында жооп берем деп бир катуу караш керек менин оюмча. Ошондо жоопкерчилик болот баардык деңгээлде. Аны мен ойлойм сот аныктайт, бирок моралдык жагынан караганда албетте мамлекетке, элге кетирген чыгымдарды булар толукташ керек. Жөн эле бошоп коюп кете берип, мына 27 жылдан бери эмне болуп атабыз? Бир дагы чиновник жооп берген жок. Ошол себептен бизде коррупция өнүгүп, ошол себептен эл бийликке ишенбей, ошол себептен мамлекетибиз өнүкпөй атат. Ошон үчүн мен ойлойм, моралдык жагынан дагы, мыйзамдуулук жагынан дагы Калиевке окшогондор жооп бериш керек, албетте чыгымдарды төлөш керек. Мен ойлойм, Курманкул Зулушев туура маселени көтөрүп атат. Кеп баягы Салянова же Жолдубаева эмес. Биздин мамлекетте кандай ушу тиги саясий көрсөтмө менен кандай генеральный прокуратура, күч органдары өйдө жакты карап эле өйдө жактын буйртмаларын аткарып калганда мыйзамды карабайчы. Ошол себептен мына өзүңөр билесиңер, тиги Ташиев дагы, Келдибеков дагы камалган. Мына азыр Текебаевдер, башка саясатчылар камалып атат. Мунун баарысы мыйзамсыз нерселер жасалган да. Ошон үчүн мына Жолдубаева менен Сегизбаевдин мисалында элге сабак болсун, чиновниктерге сабак болсун деп катуу мыйзам чегинде жазалаш керек. Чоң чиновник болобу, кичинекей чиновник болобу, жөнөкөй жаран болобу, мыйзамдын астында баары бирдей жооп бериш керек. Ошондо биздин мамлекетте тартип болот, ошондо мыйзамдуулук болот. Саясий заказдарды ким аткарса, ошолор сөзсүз мыйзам түрүндө жоопкерчиликке тартыш керек. Биринчи жагынан, экинчи жагынан алар ошо моралдык жагынан мындай баа берилип, мамлекеттик кызматка татыктуу эмес деген чечим чыгарыш керек. Анткени элдин ишениминде, коомдун ишениминде чыкты деген атайын бир чечим чыгарса жакшы болот деп. Бул эмнени билет? Атамбаевдин соттун реформасы жасалды деген мунун баарысы калп болуп чыкты. Турмуштун үстүндө көрсөтүп атат. Реформа өткөн жок, соттордо коррупция күчөдү, кайра ошо саясий буйртмаларды аткарып, элди кысымга алды, саясатчыларды кысымга алды, саясатчыларды жанагындай мыйзамсыз камады. Ошол себептен мен ойлойм, жаңы президент жаңыча соттордун реформасын кайра карап, кайра өткөзүш керек. Эл ошого баа бериш керек.